Altını kimge? Apatı kimge? Apatı elge. Altını kimdir buralarga? Yerden biri ekologiyalık, ikinci mına yerde daryanın boyunda turat bol altın. Algan bolsa, mına yerdeki ellerge part deyet. Bular açık yol menen alabız deyt. Açık yol degende bu çardırı. Mına yerlerden bardığın çardırat. Çаңы çıgat, başka olur. Mına maydandın, bizim daranın düşürmesi, gilası altın. Elini düşünmeden canım bağladı. Evi ekonomik жағын айтып koyup. İçinde Maydan aile hükümetine 40 milyon son veririz de otur. Bir yılda emez, 5 yılda. 160 milyon somun rayonga verir eken. Bu yerde o altın bolsa, bu 40 milyar son degen bildirir. 40 milyar somunu, 40 milyon somunu verip, bizde aldap, uşunday bayağı Amerika'da indeyçilerde aldağanday kılıp, bizim bardık joktu alıp ketip bulardın maksatı uşul. El, urmatlı el, buna hazır sizler dürkürep koygonup, özünüzdün, jeribizdi, altınыбызды korgoyubuz dep turasыз. Bирок Республика боюнча дагы ушундай кырдаал түзүлүп жатат. Республика Мадымаров айткандай, bir bilek болуп, ушундай Кыргызстаныбыздын жалпы бир кызыкчылыгын коргосо болсок, ары биз өзүбүз ушинтип билиндеп кала беребиз. Мына Кумтарда кандай катастрофа. Кытай 386 миллион берсе буларга, ошонун бардыгын уурдап, азыр Бишкек болуп жатат. Анан ушул берип болобу? Булар эртең берде бардыгын талкалайт, Кумтарда жанагындай уулдаттар агып жаткандай дарыяда. Ошондой болуп калат анан кийин эл мына жерде дарыясы дагы бузулуп, турмушу дагы бузулуп кетип бул жерде. Айтайын дегеним биздин ел менен биздин тилегибиз бир. Бул жердин кени азыркыдай шартта иштеткенге такыр болбойт. Рахмат силерге. Мына мен эки суроо бергим келип атат ушул эки адамгачы. Мен биринчи Адакан Мадымаровго суроо бергим келип атат. Азыр сиз эме деп сүйлөп атасыз. Депутаттар ушинтип эле койсо, элди дүрбөлөп эле деген суроону берип атасыз, элге айтып атасыз. Элдин түшүнүгү булар азыр моментте биз депутатпыз, бизди айтып атасыз. Мен буга сизге жооп катары. 2007-жылы шамбы сайды берип, ошол мезгилдеги депутаттар өкмөттөр кол коюп берип койгон. Лицензияны бүт эме алып алышкан. Кийинги мына эме атын атап койсом өзүбүз менен жаран каракчтактан болот. Алды акчасын алып алып, Казанга да уруксат берип койгон, элден такыр сураган эмес. Эгерде мен атын айтсам, мага душман чыкса туугандарычы. Анан кийин ал өздөрү билет көпчүлүгү. Анан кийин азыркы моментте биз мына аксакалдар болобу, элдин ичинен өзүбүз депутаттар барып кайрылбаган жерибиз калган жок. Жогорку кеңешке да кайрылдык. Геологияга бардык. Кайсы жерге болсун барып жатабызчы. Элге айланайын. Акчаларын топтоп берди. Россияда балдарга рахмат, тапкандарга бардыгына барака берсин. Эми ушунчалык кылып атсак, азыркы депутаттар мен алдыңкы 2007-жылкы депутаттар өкмөттөр экөө эки бөлөк. Ошону туура түшүнүп коюңуздар мына келген туугандар. Мен ошону айтмакмын. Бизди мисал үчүн биз ушунчалаган геологиядан каттар келет. Мен геология боюнча эме депутаттардын арасында төрайыммын. Бардык каттар төрага менен төрайымга келип биринчи ошолдо бардык депутаттар топтоп туруп чечим чыгарабыз. Биз канчалаган эме бир эле мына азыркы эле моментте айтайын, 2-3 эле күндүн ичинде бир 4-5 геология лицензия келип атат. Биз ошолорго жыйынды кылып каттарды кайтарып мүмкүн эмес, бул суудун башы деп кайтарып жөнөтүп жатабыз. Бул бир. Кийинки сүйлөгөн кишиге мен жооп кайтары. Чабай чекен. Чабайда кече бизге жарымдан көп Чабайда кен чыгып алдын. Калганы биздин Каракчтак айылынан, Кереге таш менен Пумдардан чыга турган лицензия келди. Биздин майданчы депутаттар каршы болуп